Leksiyanın teması 1873-1876 жылдардағы eldik көтеріліш, Қырғызстанның түштігін Россияның басып алышы. Biz жоғарыдағы лекциялардың бірінде белгілегендей, 19 қылымдың 40 жылдарынан баштап Қоқан хандығында кризис башталады. Бұл кризис оңолуының орнына улам тереңде отырып, 1876 жылы Қоқан хандығының жойылышы менен аяқтаған. Ушул мезгилде Қоқан хандығын Шералының уулу Құдаяр жетектеген. Құдаярды 13 жашында мұсылман құл хан көтөргөн. Баш аяғы Құдаяр хан Қоқан хандығын 25 жылча жетектеген. Аны ортодон Малабек хан 4 жылча алмаштырған. Андан кейін ордодогу кутумдардын натыйжасында Шахмурат, Саид Султан, Құдай Құлбек, Насирдинбек деген ханзадалар Құдаярды алмаштырған. Ордодогу хандардын тез-тез алмаштырылышы, қан төгүүлөрдүн болуп турушу ошол Қоқан хандығындағы кризистин өтө кулчугандыгынан кабар берген. 1865 жылы май айында Россиянын аскерлери Черняевтин командасы астында Қоқан хандығынын стратегиялык маанидеги маанилүү шаары Ташкент шаарына чабуул коет. 3 күнгө созулган салгылашта Қоқан аскерлери жеңилип, алымкул аталык курман болгон. 1865 жылы 17 майда Ташкент шаары Россия аскерлери тарабынан жеңилип, Россиянын курамына өткөн. Бул Қоқан хандығынын чоң жеңилүүсү болгон. Қоқан хандығынын бийлиги Фергана, Алай, Памир менен чектелип калган. 1865 жылы 15 июнда Бухара эмиринин жардамы менен Құдаяр 3 жолу такка отурган. 2 жылдан кийин 1867 жылы жайында Түркістан областы Түркістан генерал губернаторлугу болуп кайра түзүлүп, бул генерал губернаторлуктун борбору Ташкент шаары белгиленген. Генерал губернатор болуп фон Кауфман дайындалган. 3 жолу 1865 жылы бийликке келген Құдаяр хандыкты чыңдоо үчүн салыктардын өлчөмүн 3 эсе көтөрүп, элди аябай эзип жиберген. Ошондуктан жерлерде Құдаяр хандын бийлигине каршы толкундоолор болгон. Бул толкундоолор акыры 1873 жылы элдик көтөрүлүшкө өсүп чыккан. Бул көтөрүлүш 3 жылга созулуп, тарыхта элдик көтөрүлүш, Қоқан көтөрүлүшү, Болот хандын көтөрүлүшү деп аталат. Көтөрүлүштү жалпы жонунан Болот хан деген ат менен Исқақ Асан уулу жетектеген. Исқақ Асан уулунун Болот хан деп аталып калышынын себеби төмөндөгүдөй. 3 жолу 1865 жылы бийликке келген Құдаяр ордодон Кыргыз Кыпчак төбөлдөрүн сүрүп чыгарат. Элди эзүүнү күчөтөт. Ушундай кырдаалда Кыргыз Кыпчак төбөлдөрү Шердатканын жетекчилиги менен Құдаярды алмаштыруунун жолун издешет. Бул үчүн хан тукумунан ханзада табыш керек болгон. Талкуунун жүрүшүндө Самарканда кадимки Алим хандын тукумдарынын бири Болотбек
жашап аткандыгын билишет. Шердатка баштаган жетекчилер ошол жака барып Полотко менен сүйлөшүп максатты айтат. Бирок динге берилип калган Полот хан болуудан баш тартат. Өзлөрүнүн максаты ишке ашпай калган Кыргыз Кыпчак төбөлдөрү кайтып келатып, Ташкент шаарынын чеке белинде жашаган Жедигер уруусунан чыккан бай соодагер Абдымомундукуна кайрылышат. Ошол жерден Болот беке куюп койгондой окшош Исхак Асан уулун көрүшөт. Маселенин чоо жайын түшүнгөн зирек Исхак Асан уулу, эгерде макул болсоңор, мен Болотхан деген ат менен көтөрүлүштү жетектеп берет элем деп макулдугун берет. Ошентип тобокелчиликке барышып, Кыргыз Кыпчак төбөлдөрү Исхак Асан уулун Полотхан деген ат менен көтөрүлүштү жетектөөгө багытташат. 1873 жана 1876 жылдары болгон элдик көтөрүлүш негизинен эки баскычта өткөн. Биринчи баскыч 1873-74 жылдар. Бул мезгилде көтөрүлүш чар жайыт болсо да, төмөндөн жогору карай көтөрүлгөн. Ал Кудаяр хандын эзүүсүнө каршы багытталган. 1,5 жылга созулган бул мезгилде көтөрүлүш 4 чөлкөмдө, тагыраак айтканда Алайда, Аксыда, Эки суу аралыгында, Лейлекте, Курч мүнөздө жүргөн. Алайлык көтөрүшчүлөр эки жолу хандын жазалоочу отрядтарын талкалаган. Ушундан кийин июль айында хан Абдрахман Аптабачы аркылуу Шердатканы Жарашалы деген шылтоо менен ордого чакырат. Шердатка хан менен жакшылыкча сүйлөшүү үчүн 40 белгилүү адамдардын коштоосунда ордого келген. Бирок хан Шердатканы баш кылып, бардык 40 адамды тең мууздатып салган. Ушундан соң кыжырданган Кыргыз Кыпчактар Ферганага басып кирген. Көтөрүлүшчүлөр тез арада эле Ош шаарын, Өзгөн шаарын, Арабанды, Үч Коргонду, Анжиянды, Булак башы жана башка жерлерди ээлеп алган. 1873 жылы күзүндө көтөрүлүшчүлөр тоо таянып чегинип кеткен. Аксыдагы көтөрүлүш Исхак Асан уулунун ысымы менен тыкыз байланыштуу. 1873 жылы жайында Аксыдагы Сейфут Булан деген мазарда Исхак Полотхан деген ат менен ак кийиске салынып, хан көтөрүлүп, көтөрүлүштү жетектей баштаган. Абдрахман Аптабачы жетектеген хандын аскерлери кысымга алганда, көтөрүлүшчүлөр Алабука аркылуу Чаткалга ооп кеткен. Бирок Шердатка баш болгон 40 белгилүү адамдын башы алынганын угуп, алар Алабукага басып кирген. Эки суу аралыгындагы көтөрүлүш дагы Курч мүнөздө өткөн. Муну карапайым үй бүлөдөн чыккан Мамыр Мерген уулу жана Жедигер уруусунун биларманы Кангайты би жетектеген. Булар 1873 жылы июль айында Жалалабад, Ханабад кыштактарын, Өзгөн шаарын ээлеп алган. 1873 жылы күзүндө көтөрүлүш чоң камкордук менен хандын аскерлери тарабынан басылган. Лейлектеги көтөрүлүш дагы Курч мүнөздө башталып, аны Мамырбай деген адам жетектеген. Аны басууга Абдрахман Аптабачы жөнөтүлгөн. Көтөрүлүш аеосуз басылып, 400 адам туткундалып, алардын баарын Коконго айдап келип, даргага асышкан. Элдик көтөрүлүштүн биринчи баскычы 1,5 жылга созулуп, 40тан ашык Кыргыз Кыпчак уруулары катышкан. Бул биринчи мезгилде жергиликтүү сарт, өзбек, тажик элдери көтөрүлүшкө жигердүү катышкан эмес. 1875 жылы жазында көтөрүлүштүн экинчи этабы башталат.
Кудаяр хандын салыктын өлчөмүн чексиз көтөрүп жибериши экинчи баскычтын башталышына шылтоо болгон. Бул баскыч биринчи баскычтан максаты, мүнөзү, масштабы, курамы тарабынан айырмаланган. Бул баскычта көтөрүлүш Кудаяр ханга кийин Россия империясынын баскынчылык саясатына каршы багытталган. Бул мезгилде көтөрүлүшкө Ферганадагы өзбектер, сарттар, тажиктер дагы кыргыз кыпчактар менен кошо активдүү катышкан. Элдик көтөрүлүш күч алып, Болот хан өзгөндү ээлеген. Саясий кырдаалды баамдаган Абдрахман Аптабачы көтөрүшчүлөр тарапка өтүп кетет. Кудаяр хан айласы кетип, кысымга чыдабай 1875 жылы 22 июлда Россия тарабына өтүп, Россиянын төбөлдөрүнө баш калкалайт. 1875 жылы 24 июлда Насырдин бек хан көтөрүлөт. Ушул мезгилде Абдрахман кайрадан хан тарабына өтүп, Болот хан чаткалга качууга аргасыз болот. Ушундай кырдаалда Россия империясы фон Кауфмандын командачылыгы менен Кокон хандыгын басып алуу аракетин күчөтөт. Насырдин хан күчүнүн жетпесине көзү жетип, фон Кауфмандын алдынан тозуп чыгып, алар сунуштаган келишимге кол коюуга аргасыз болгон. Бул келишим боюнча Наманган, Аксы, Алабука жана башка жерлер Россиянын карамагына өтүп, натыйжада Россиянын Наманган бөлүмү түзүлүп, ага жаңы эле генерал болгон Скобелев башчы болот. Ушундай кырдаалда Болот хан менен Абдрахман Аптабачы Жалалабад чөлкөмүнөн кезигишип, Россия баскынчыларына каршы биргелешип күрөшүүгө макулдашат. 1875 жылы 27 сентябрда Исхак экинчи жолу Болот хан деген ат менен хан көтөрүлүп, көтөрүлүшкө жетекчилик кыла баштаган. Эми көтөрүлүш Насырдин ханга жана орус баскынчыларына каршы багытталган. Болот хан 1875 жылы 9 октябрда Коконду ээлеген. Насырдин Кожентке качкан. 1875 жылы октябрь-ноябрь айларында Болот хандын колу менен орус аскерлеринин ортосунда салгылашуу жүргөн. Кандуу кармаш эки суу аралыгында жүрүп, 1875 жылдын 25 декабрынан 1876 жылдын 5 январына чейин жүргөн. Ошондо Россиянын аскерлери Скобелевдин командачылыгы астында камкордуктун жеткен чегин көрсөткөн. 20 күнгө созулган кыргында эки суу аралыгында 20 миңден ашык карапайым кыргыз кыпчактар, карапайым эл кыргынга учураган. 1876 жылы 18 январда орус аскерлери Асеке кыштагын ээлейт, ушундан кийин көтөрүлүштүн мизи майтарылган. Абдрахман Аптабачы 1876 жылы 24 январда 400 аскери менен Россияга багынып берет. Болот хан алайга качууга аргасыз болот. 1876 жылы 8 февралда Скобелев Кокон шаарын ээлеген. 1876 жылы 19 февралда падыша Александр II Кокон хандыгы жоюлду деген указга кол койгон. Ушул күнү колго түшкөн Болот хан 1 март күнү Маргалаңдагы чоң базарда даргага асылган. Кокондун ордуна Россиянын Фергана облусу түзүлүп, ага канкор генерал Скобелев башчы болуп дайындалган. Кокон хандыгы жоюлган кезде Түштүк Кыргызстандын Алай чөлкөмү Россияга каратыла элек болчу. Фергана облусуна аскер губернатору болуп дайындалган генерал Скобелев кандуу колун кургатпай Алайды багындыруу үчүн жүрүш уюштурган. Бул жүрүш
Алай илимий согуштук экспедициясы деп аталган. Эркиндикти сүйгөн Алай элинин Россия баскынчыларына каршы күрөшүн Алымбек Датка менен Курманжан Датканын уулдары Абдылдабек, Баатырбек, Мамытбек жана Асанбек жетектеген. Алай тоолорундагы кармаштар орус аскерлери үчүн өтө ыңгайсыз болгон. Бул экспедицияга нөөкөрү Байеке, иниси Байбосун жана 40 жигити менен Шабдан Баатыр да катышып, орустар менен алайлык кыргыздардын ортосунда ортомчулук милдетти аткарган. Ал алайлыктардын Россияга тынчтык жолу менен багынып берүүсүнө аракет жасаган. Курманжан Датка адегенде Россияга багынып берүүнү каалабай, 1876 жылы июндун башында эле Кашкар тарапка көчүп кеткен. Ал Алайга июлдун аягында согуштук экспедиция кызуу жүрүп жаткан учурда кайтып келип, 29 июлда генерал Скобелев менен жолугушуп сүйлөшкөн. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Скобелев Курманжан Датканын акылына, кыраакылыгына баа берип, аны Алай ханышасы деп атаган. Бул жолугушууда Курманжан Россия бийлигине багынгандыгын билдирип, балдарынын каршылыгын да токтотууга убада берген. Ошентип 17 миңден ашык түтүн алайлык кыргыздар Россия курамына негизинен тынчтык жолу менен каратылган. Муну менен Кыргызстандын түштүгүн Россияга каратуу иши аяктаган. Жыйынтыктап айтканда, Россия империясы Кыргызстандын түштүгүн куралдуу күчтөрдүн жардамы менен басып алган. Алай чөлкөмү гана Курманжан Датканын акылмандыгы менен Россияга тынчтык жолу менен баш ийип берген.